Видео байкоо камералары адамды алыстан таныйт. Дайынсыз жоголгон адамдарды аныктоо, тартип бузууларды алдын алуу, ар кандай кылмыш иштерин бетин ачууда артыкчылыкка ээ. Маселен, эгер адам издөөдө болсо, камера дароо белги берет. Сирена сыяктуу эле звуковой сигнал берилет. Кайсыл камеранын түбүнөн өткөнү сразу ошол жерде байкалып жазылып турат. Сизди кызыктырган киши деп, мындай образын айтканда, сизди кызыктырган киши могу камеранын түбүнөн могу көчөдөн өтүп баратат депчи. И анан кийин биздин операторлор тарабынан маалымат райондук кызматкерлерге тапшырма берилип туруп, райондук кызматкерлер барып кармоо иштерин жүргүзөт. Жанагы коомдук жайларда, базарларда, скверлерде, ошол жерлерде орнотулган камералар. Бүгүнкү күндө республика боюнча адамды жүзүнөн тааныган 2177 камера иштеп жатат. Анын 500дөн ашыгы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Камералар 360 градуска айлануу жана 500 метрге чейин жакындатуу функцияларына ээ. Автоунан номерин караса болот, машинанын ичинде эмне кылып атканын көрсө болот, адамдын жүзүнөн тааныса болот. Бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоору аркылуу автоунааларга дагы ыкчам көзөмөл жүргүзүүлөрү маалым. Учурда Бишкек жана Чүй аймагында 110 аппараттык комплекс иштөөдө. Азыркы күндө ноябрь айынан бери ушул убакытка чейин жалпысынан 180ден ашык издөөдө жүргөн, анын ичинде 20 чактыдай дайынсыз жоголгондор, калгандар болсо бүт баары издөөдө жүргөн кылмышкерлер кармалды. Камералар коюлгандан кийин көп эле жарандарыбыз ошо тартипке келип калды. Эми долбоордун кийинки этабы албетте Кыргызстандын бардык аймактарын жетиштүү камералар менен камсыз кылуу. Айсулу Асанбекова, Улукбек Макешев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.